Ушул жылдын 19-октябрында Жогорку Кеңеште Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 9 ай ичинде аткарылган иштер боюнча маалымат берди. Анда төрага 1 жыл ичинде бардык тармакта айлык маяналардын өскөнүн, мектеп бала бакчалардын салынганын айтты. Быйылкы кыштан ийгиликтүү чыгууга жакшы ишеничтер бар. Быйыл өлкөнүн суу энергетикалык балансынын көрсөткүчтөрү былтыркыга салыштырмалуу жаман эмес. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү былтыркыга салыштырмалуу 1,5 миллиард кубка көбүрөөк. Өлкөнүн электр энергиясына болгон муктаждыгы 2022 жылга карата 16 миллиард киловатт саат. Тартыштыкты жабууга, тартыштык 3 миллиард киловаттын тегерегинде. Биз Өзбекстандан, Түркменистандан жана Казакстандан менен тиешелүү келишимдерди түзүлүп, товар обмендин негизинде жана сатып алуу негизинде бул тартыштыкты жабабыз. Отун менен камсыздоодо кара кечени тез барып карап турабыз. Ал жерге кумтөрдө иштеген адистерди дагы чакырып, азыр скрышной работаларынын баарын профессионалдык деңгээлде жасай баштадык. Бүгүнкү күнү кара кеченин бардык жерлеринде видеокамералар орнотулган. Аны реалдуу түрдө өкмөт өзүнүн кырдаалдык борбордон түз карап турат жана көзөмөлдөп турат. Андан кийин Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тажик тараптын куралдуу агрессиясынан Баткенге келтирилген зыяндар, ыкчам көрүлгөн иш-чаралар жана окуянын кесепетин жоюу боюнча иш-чаралар тууралуу баяндап берди. Баткен Лелек райондоруна жабыркагандарга 603 тонна көмүр 875 үй-бүлөгө түшүрүлүп берилди. Атайын эсепке которулган акча каражаттар боюнча маалымат. Жалпы чогулган каражат 327 миллион 549 миң 538 сом. 317 үй-бүлөгө 200 миң сомдон бөлүнгөн, жалпысынан 63 миллион 400 миң сом каралды, берилди, калган каражат шөттө турат. Үчүнчү бөлүгү окуянын кесепети жоюу боюнча иш-чаралар. Сиздер жакшы билесиздер, ошол окуя башталгандан баштап элдерге жардамдар жөнгө салуу максатында Бишкекте, республикалык Ошто, координациялык жана Баткенде ыкчам штаб түзүлгөн. Министрлер кабинетинин тескемесинин негизинде область, район шаарлардын эсебинен калкты эвакуациялоону уюштуруу, тамак аш менен камсыздоо, күйүүчү майлоочу материалдарды, биринчи зарылдыктардагы товарларды сатып алууга 210 миллион сом акча каражат бөлүнгөн. Өкмөттүн берген баяндамасы эл өкүлдөрүн толук кандуу ынандырган жок. Анткени Баткенде келтирилген зыянды калыбына келтирүүдө жана өлкөдөгү көмүрдүн жетишсиздиги өңдүү маселелер өз убагында чечилбегенин сынга алышты. Сиз дагы буларга өздөрүнө айтыңыз, маалыматты так берсин. Ошо Лейлекте, Баткенде бүгүнкү күнү канча мектеп курулуп атат, канча үй, канча каражат кетип атат, канча каражат жетпей атат. Ошолордун баарын маалыматты так берсин депутаттарга. Рахмат. Акылбек Үсөнбекович айтып атат, биз кылганыбыз жок да деп, тажик согушун. Эл кылды анда. Эл күнөөлүүбү. Бүгүнкү күнү канча мектеп, канча бала бакча иштебей атат. Министрди уктап аткан жеринен тургузса жатка билиш керек да. Мен айтып берейин анда. Канча үй салынып атат, канча бала бакча, канча мектеп иштебей атат. Мен жатка билем. А неге булар билбейт? Өздөрү билбейт. Анда эмнеге келди бүгүн? Тойго келдиби булар бүгүн? Эл өкүлү Талайбек Сарыбашев чет жактан бөлүнгөн гранттарды экинчи борбор болуп эсептелген Ош шаарына дагы караштыруу керектигин эске салды. Бул именно Ош шаарына каралып аткан акча эле. Муну сүйлөшүүлөр жүргүзүш керек. Эми экинчи борбор кала болгондон Ошко дагы мындай карап коюшуңуздар керек да, ушу келип аткан гранттар боюнчачы. Мен сүйлөшөм. Өкмөттүн берген маалыматына караганда Кыргызстан жомоктогудай жашоодо жашап жатат экен. А бирок алардын айткандары көп өтпөй кыш мезгилинде эле далилденип калаарын айтышты. Мындай биздин мамлекет жомоктогудай жашап аткандай мындай образ берди. Бардыгы бүтүп атат, баары жакшы деп. Бирок иш жүзүндө наразы болгон райондор бар. Анын ичинде мына көмүрдүн кымбаттыгы боюнча аябай кайрылуулар көп келип атат. Ошондуктан Министрлер кабинетинин төрагасы ошол көмүр кымбаттыгынын алдын алуу боюнча иш-чараларды алып барыш керек. Биз ушунчалык бир жыргал жашоодо жашап аткандай ушундай бир тарихти калтырып кетти. Бирок эми биз көрүп турабыз, бүгүнкү күнү мына тоолорубузга кар жаады. Негизи кышкы
жылуулукту бериш керек. Эми мектептер курулганын албетте көрүп атабыз. Ал жерде маселе жок. Көрүп атабыз, жанагы айлыктардын көтөрүлүп аткан алардан мындай маселе жок да. Көрсөткүчтөрдүн жанагы айтылган айыл чарба боюнча мен мисалы шегим бар. Мен эч ушул айыл өнөр жай жагындагы өсүштөрдү мен байкаган жокмун да. Жарым жартылай канаттандырды, көбү канаттандырган жок. Мурдакыдай эле жанагындай көбүртүлгөн эле цифралар, көбүртүлгөн эле эмелер, реалдуу турмуш такыр башкача да. Ушул иштер эгер анык болсо, мен дагы айтып атпайм, анык болсо, анда жакшы. 11 жылдан бери салынып келген мектептерди биз мисалы да бир эле мектептердин канча мектеп салынган, азыр канча мектеп салынып атат. Демек ушул мектептер бүтүп, баары ишке кирип аткан болсо, биз буга сүйүнсөк болобу, кандай дейсиз? Айтылган иштер ишке ашса жакшы болот. Ишке ашпаса анда биз сөзсүз сын пикирлерди айтабыз да.